Арбаңыздар, адабиятқа абай салуучылар. Ободо залқар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романынын 3 бөлүмүнүн 3 чыгарылышы. Кийинки күнү эртең менен саат 10 чендерде Базарбай Нойгутов райондун борборуна барып келмекке атын жаңы эле токуганы жатып, ары жактан келаткан бир атчанды көзү чала калды. Бу ким болуп кетти? Тамандагы кыштоодо эмне жумушу бар? Атчандын башында түлкү тумак. Сары тондун эки өңүрү топчуланбай ачык. Батыш тараптан адырлардын түбү жактан бери кыялап желдирип келатат. Ээрге отурганы мыкты, көзгө толумдуу. Базарбай шыр эле тааныды. Алдыдагы гүлсары атты дагы жакшылап тиктегенден кийин көмөнү калган жок. Дөңгүлүктү минип Бостон Үркүнчиев келаткан экен. Бостондун капыстан келатышы Базарбайды бир чети таң калтырса, бир чети жинин келтирди. Жини келгени ушунчалык токуганы жаткан ээр токумду мындай кое салып, душманым деп эсептеген кошунасынын келишин күтүп туруп калды. Бирок тосуп турган экен деп тиги ойлобосун үчүн бир тутам саман менен атын кашып калды. Сени тоспой эле өз ишимди жасап атам деген түр көрсөткөнү. Бостон күтүүсүз жерден карпа күрүп үстүнөн чыга калгансып, кандайдыр бир бушайман боло түштү ичинде. Бир караганга дурус элеби дегендей короо ичине кашарларга, эртең менен киштери менен алектенип жаткан жардамчы чабандарга бир сыйра көз чаптырды. Албетте Бостондун кыштоосу менен салыштырып болобу? Бостон иштегенде ичкен ашы тургай жанын кошо таштап жиберет эмеспи? Оозуна алы жетпегендер баягы кайран заман болгондо бул кулак катары Сибирге айдалмак деп айтып жүрүшөт. А Базарбай деген ким? Кадимки азиялык катардагы азамат чабан. Тоо арасында талаа бетинде буга окшогон чабандарга эсеп жетпейт. Алар жанагы жер бетине чөп кылтыяр замат уттоп, тепсеп, жайытын боз топурак кылып алып, жайылып жүргөн миллиондогон малдардын артында жүрүшөт. Анан да ар ким алдына жараша жооп бериши керек. Бостон деген Бостон, Базарбай деген Базарбай. Бостон жакындаган сайын Базарбайдын ойлору чакчылекке түшүп баштады. Бу биздин бите карын кулакты таң атпай бияка айдап келаткан кандай иш болуп кетти? Эч качан мындай болчу эмес эле. Базарбай таң калды. Бул эмне деген шан? Мынчалык болгондон кийин Бостонду үйгө кир деп айтайын деп ойлоп, бирок үй жайынын кебетеси келишип турганын, айрыкча нерви небак бузулган таалайсыз аялы Турсунду, Гүлүмканды көр дагы муну көр. Турсунду элестетип, бул оюнан кайтты. Кыштоого жакындай берип, Бостон аттын тизгинин тартып, короо тарапка бир сыйра көз чаптырып, бастырманын жанында турган Базарбайды көрдү дагы ошону көздөй бастырды. Салкын учурашты. Бостон аттан түшкөн жок. Базарбай атын кашып тазалай берди. Буга эч кимиси териккен дагы, тырчыган да жок. Биерде экенсиң, рас болбодубу деди. Бостон алаканы менен мурутун сылай берип. Биерде мен көрүп турбайсыңбы? Эмне болуп кетти? Билсек болобу же жашыруун нерсеби? Жашыруун эмне болмок эле? Мен сага бир иш менен келдим. Сен болсоң майда барат иш менен келбей кал. Көкүрөгүн кере сүйлөдү Базарбай. Туура айтамбы? Туура айтасың. Анда аттан түш, иш менен келгениң чын болсо. Бостон унчукпай аттан түшүп, дөңгүлүктү мамыга байлады. Ат эс алып, эркинирээк турсун үчүн басмайылын бошотту. Муну ал эч качан эч жерде унутпайт. Анан короосундагы алабалга баа берип аткандай айланага көз жүгүрттү. Эмне туруп калдың? Эмнени издеп таппай жатасың, деди Базарбай. Кыжыры келип турганын билгизип койду. Отур мына дөңгөчкө. Өзү болсо трактордун ошо жерде жаткан дөңгөлөгүнө көчүк басты. Экөө бири-бирин көкүрөктүн тереңинде жаткан жек көрүү менен карап алышты. Базарбайга Бостондун бир да жери жакпай турду. Кыр боосунда кара тармал көрпө жээктелип, келиштире тигилген тону да, анын далдайган кең көкүрөгүндө топчуланбай ачык турушу да, ден соолугу чың, залкайган тулкусу да, өткүр көздөрү да, каралжын тарткан жес түспөлдөнгөн иреңи да, карабайсыңбы? Базарбайдан 5 жаш улуу болсо да,
анысы жүзүнөн билинбейт. Ушунун баары атүгүл кечээ болду Күлүмкан менен бир төшөктө жатканы. Мындайынан алганда, берде мунун эч кандай тиешеси жок деп эле койчу. Бирок ошо дагы иши кылып баары жакпай турду. Эмне иш айтпайсыңбы деп ийик какты Базарбай. Менин келген себебим деп баштады Бостон. Көрдүңбү, тигинде куржунду канжыгага байлана келдим. Бөлтүрүктөрдү мага бер, Базарбай. Ордуна алып барып коюш керек. Кайсы ордуна? Үңкүрүн алып барып салыш керек. Койчу, ошентиш керек бекен. Базарбай мыскылдагандай мурдун чүйрүдү. Көрсө ишиң ушуп турбайбы? Бу биздин алдыңкы чабаныбыз. Эмне эле таң атпай келатат дейм да? Баарын таштай салып, бери чапкан экенсиң да. Мен сенин колуңдагы койчуң эмесмин, Бостон. Аны бир билип кой. Сен чабан болсоң, мен да чабанмын. Сен мага буйрук бере албайсың. Ким сага буйрук берип атат? Сен адегенде кепке келип, сөз уксаң, бөлтүрүгүн алып кетсең, болуптур деп, тынч басып ары оттоп кеткидей бөрүлөр сага мал эмес, Базарбай. Басып кетпесе эмне кылайын? Басабы же баш малды катып кетеби? Менин эмне ишим бар? Мени кой, сенин эмне ишиң бар? Менин ишим бар. Түнү менен кирпик көзүбүздү какканыбыз жок. Эки карышкыр таң аткыча жарыша улуп, короонун желкесинде жүрдү. Бөлтүрүгүнө жетмейинче алар тынчыбайт. Мен карышкырлардын кыялын жакшы билем. Бостон суранып келип отурат. Так ушундан пайдаланып, муну бир шакаба чегип, келеке кылып, өзүн көргөзүп алууну көздөдү Базарбай. Бостон Базарбайга өтүнүч менен келет деген эмне? Түшкө кирбей турган жорок. Ырас өзү жамбашка келип берди. Эми бир чаап алайын деп чечти ал. Түнү бою тынчтык көрбөй чыгышканы сооп болуптур. Күлүмканды эркелеткенге чаман келбеген экен да, деп бир жагынан ичинен кыбасы канып табалады. Дайым ушинтип турушкай эле. Бостонду кабагынын астынан тиктеп минтти. Сен менин башымды айлантпа, Бостон. Акмакты тапкан экенсиң. Мен эмне, бөлтүрүктөрдү сага тартуу кылайын деп алып келиптирминби? Өзүңдү деги ким ойлойсуң? Сенин өз кызыкчылыгың бар, менин өз кызыкчылыгым бар. Сен катының менен тынч уктабадыңбы? Тынч уктаган жоксуңбу? Менин урганым барбы? Урганым жок. Ойлончу, Базарбай. Шак эле жок дегениң жарабас. Берде ойлоно турган эчтеме жок. Бекер кылып атасың, деди Бостон. Ичинен өрттөнүп турганын билгизбей, чоң ката кетиргенин түшүндү. Эми жалгыз бир жол калды, ошого салып көрүүнү чечти. Сөзүнүн калыбынан жазбашка аракет кылып, салмактуу айтты. Андай болсо кел, ачык, ак соода кылалы. Сен сат, мен сатып алайын. Сен ансыз да буларды саткан отурбайсыңбы? Мына, мага сат, мен алам. Көңүлүңдөгү бааны айт, болду, сөз бүтөт. Сатпайм. Базарбай ордунан тура калды. Алтын берем десең да сага сатпайм. Сат дейт дегеле. Айтып турганын карасаң, сен акчалуу киши, мен акчасыз киши. Урдум мен сенин акчалуу экениңди. Сатам мен бөлтүрүктөрдү. Акчасын ичем, бирок сага сатпайм, билдиңби? Мен сенин ким экениңди уруп да койбойм. Кетип кал азыр. Атыңа мин да кетип кал. Жакшы айтып турганда кетип кал. Кой баланын жоругун жасаба, Базарбай. Кел, ажылдашпай эркекче сүйлөшөлү. Бөлтүрүктөрдү кимге сатканың? Сага баары бир эмеспи? Баары бир эмес. Сен мага акыл үйрөтпөй эле кой. Мен сенсиз эле акылдуумун. Мен сага көргүлүктү көргөзүп коем. Көргөзгөндө да партиялык чогулуштун бар эмеспи? Сен төшүңдү каккылап, мен алдыңкынын алдыңкысымын деп койкоңдоп элдин баарына акыл үйрөтүп отурган чогулушуң, так ошо чогулушуңдун өзүндө көргөзөм. Башканы кой, атың ким десе таппай каласың. Атаңды бир таанытам сага, эки дүйнөдө эсиңен кеткис болот. Ой тоба! Чын дилинен таң калды Бостон. Базарбайдан коргонуп аткандай колу менен жазгана берип айтты. Сен опуз алабай кое отуруп, түшүндүрчү. Эмне мынча оңураңдайсың? Оңураңдайм. Оңураңдай турган жөнүм бар.
Сен бийликке каршы чыгып атасың, түшүндүңбү? Бизде да көз, бизде да акыл бар. Чоңдор жырткыч хайванаттарды аяусуз жок кылгыла деп атат. А сен карышкырларды эркелетип, көбөйтүп өстүрсөм дейсиң. Ушуну көздөп атасың? Же жалганбы? Сен илгерки кулактардын өзүсүң. Алдагы кулактардын аң сезимине жык толгон башың менен ойлонуп көрчү. Мен карышкырдын үңкүрүндөгү тукумду бүт жоготтум. Демек мамлекетке чоң пайдап келдим. А сен аларды кайра чуңкуруна алып барып салам деп отурасың. Өсө берсин, көбөйө берсин дегениң да туурабы? Анан да мени сатып алгысы бар? Сени сатып алайын дегеним жок. Сени көрөйүн деген көзүм да жок. Мен бөлтүрүктөрдү сат деп жатам. Сен мени коркутуп үркүткөнүңдү коюп, мээңди биртке иштетип ойлонуп көрчү. Эмне кылганы жатасың? Ушул иштен кийин сенин эмне адамдык касиетиң калат? Андай эле баатыр экенсиң, элден мурда дөбөт менен канчыгын жоготпойсуңбу? Баарын коюп, канчыгын алыш керек эле да. Анчалык үңкүрүнө чейин баргандан кийин, колуңан келбесе чабалдык кылсаң, колуңан келе турган, чамасы жете тургандарга айтыш керек эле да. Иш момундай болуп атат деп. Чамасы жетчү ким? Өзүң эмессиңби? Мага айтсаң, мен деле жарамакмын. Мына эми, эр болсоң карышкырларды таап ал. Туру калган жерин мойсоп салбадыңбы? Эми дөбөт менен канчыгын кайдан издеп, кайдан таап өлтүрөсүң? Эми бу тегеректеги мал жандан эчтеме койбой, алар да мойсойт. Өңүтү келген эле жерден адамдан өч алат. Кантип токтотосуң? Сен бу жагын ойлодуңбу? Айта түш. Карышкырлардын адвокаты кайда десе, бу жерде жүргөн турбайбы? Сенин айтып атканыңа ким ишенет? Кана далилдеп берчи. Карышкырлар антет, карышкырлар минтет деп, тимеле чогуу жүргөн кишилердей сүйлөйт. Элдин башына айлантып жүрүп, көнгөнүн карасаң, мен сенин ичиңде эмне бар экенин көрүп турам. Мен сага айтып коеюн. Эгер бу жерге мага кыр көрсөткөнү келген болсоң, Базарбай сөзүн бүтпөй, чачы жок жалтыраган башынан тумагын жулуп алып, Бостондун маңдайына ыргып жетти. Кебетеси дүңкүрөп, сүзө качырган буканын эле өзү, экөө сүзүшчүдөй болуп, көкүрөктөрү тирешип, бетме-бет туруп калышты. Экөө тең күш-күш этет, экөөнүн тең бири-бирине жек көрүүсү кайнап чыккан. Эмне айтмакчысың дагы? Туталанган Бостонун үнү каргылдана түштү. Айт, убактым жок. Мен эбактан билем, сен ач көзсүң, битирсиң, митаамдыгың жанда жок. Өзгө мөчүңө гана гүл тартып, өз гана пайдаңды көздөйсүң. Ошон үчүн чогулуш калтырбай катышасың. Болбосо сага окшогон чабансыз эле өткөрүп коюшат алар. Сыртыңан антип мыкты болумуш этип жүрөсүң. Ал эми бирөөнүн колунан жылтыраган бирдемени көргөндө сен ичи тардыгыңан, көрө албастыгыңан жарылып өлүп кете жаздаарыңды эч ким билбейт. Мына бул олжону сен албай, мен алып калбадымбы? Бөлтүрүктөр сеники эмес, меники болуп калбадыбы? Ушун үчүн ичиң ачышып, жаның күйүп жатат. Биякта бирөөнүн иши оңунан чыгып атса, сен балекетти тынч алып уктайсыңбы? Тфу ата. Чыдабай кетти Бостон. Мен эртеден бери эмне деген жүзү кара менен сүйлөшүп отурам? Мен өзүм акмакмын. Эмнеге келдим дейм да? Токтот сөзүңдү, бүттү. Эми бөлтүрүктөрдү берсең да албайм. Бар, ишиңди жасай бер. Өкүнүчкө ызага буулуккан Бостон мамыга барып, чылбырды чечип-чечпей жулуп алды. Басмайылды күч менен бир тартканда, ат темтеңдей түштү. Эрге шап минип, артын карабай жөнөп берди. Ачуусу келгени ушунчалык, артынан Базарбайдын аялынын кыйкырганын да уккан жок. Бечара көк турсун аз эле жерден жетпей калды. Үйдөн чыкса Базарбай бир кишини маңдайына туруп алып, колдорун силкилдетип бакылдап жаткан экен. Кимге кыйкырып атат деп бүшүркөй калды ал. Бостонго? Бостонун өзү бизге эмнеш менен келди экен? Ошо замат ал экөөнүн ортосунда бир талаш болуп атканын туюп, шашыла жөнөдү. Бирок жүгүрүп жетпей калды. Бостон гүл сары дөңгүлүгүнө минип жөнөп бараткан эле. Аябай жини келген түрү бар. Түлкү тумагын баса кийип,
атқа қамчы басып чапқан бойдан кетті. Тонунун эки өңүрү канатындай жайылып баратты. Бостон, Бостон, токто, мага кайрыла кет, деп кыйкырды Көктүрсүн. Бирок Бостон кайрылбады. Ким билет, укпай калдыбы же кайрылгысы келген жокпу. Эмне болуп кетти мынчалык? Талашыңар эмне деп Көктүрсүн Базарбайга жете келип. Сенин ишиң эмес. Эмне кыйкырасың? Чакырып алып, эмне кыласың аны? Ким ал сага? Ой, 100 жылда сага бир келсе, сенин бу кылганың кандай? Кайсы гана каргашалы күнү бу дүйнөдө жаралып калды экенсиң? Адам эмей эле бир мыкка ачсың. Аялынын сөздөрү Базарбайды ого бетер жиндентти. Жинине чыдабай дөңгөчкө чыга калып, Бостонун артынан бакырды. Энеңди гана урайын. Тапкан экенсиң акмакты. Элдин баарын алдына баш ийдирип алгысы бар. Энеңди урайын. Болду өкүрбө. Көктүрсүн күйөөсүн жалтанбай жакадан алып, дөңгөчтөн түшүрдү. Ме, андан көрө мени ур. Ушундай кишине да уят кыласың бия? Эмнен күйүп кетти анчалык? Тур чары, какылдабай. Базарбай түртүп жиберди аялын. Сенин ишиң эмне? Атаңдын көрүн урайын. Барсам эле Базарбай астымда жүрмөлөп калат деген да. Ме, кагылайын. Ал бөлтүрүктөрдү эмне кылсаң өзүң бил деп айтат деген да. Тапкан экен акмакты. Ошо бөлтүрүктөрдүн айынан ушу болуп отурабы? Көктүрсүн таң калганынан кыйкырып жиберди. Каты күн ушун үчүн урушуп, ушуну да талашабы киши? Кыямат кайым келген бейм? Кокуй кыямат кайым эмей эмне? Абир дегенден калган жок. Сиздер Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романынын 3 бөлүмүнүн 3 чыгарылышын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова, чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда.